более тщательно подходили. Өз эле аз каржыланган кыргыз спорту бүгүнкү күндө дээрлик каражат албай калды. Бул тууралуу бүгүн журналисттер менен болгон жолугушууда спорт жаатындагы атка минерлер кабарлады. Маалыматка ылайык 2014-жылдын башынан бери мамлекет тарабынан 14 миллионго жакын акча бөлүнүш керек болсо, анын болжол менен 3/1 гана ээлерине жеткен. Вольный борьбаны эле алсак, бүгүнкү күндө 1 миллион 769 миң 962 сом. Мындай айтканда. Греко-римская борьбага болсо 1 миллион 331 миң 921 миң сом. Женская борьбага 2 миллион 260 миң. Лёгкая атлетиканыкы бүгүнкү күндө по служебным жана айтылган 1 миллион 89 миң 311 миң сом. Тяжелый атлетиканыкы 1 миллион 280 миң сом. Мына ушинтип эле кеткенде бокстуку 377 миң. Бул служебный поездканын 13 спорттун түрү олимпиадалык борбордо ошентип келгендеги жана чыккан 7,5 миллион ушинтип чыгат. Жеңил атлетика федерациясынын президенти Канат Аманкуловдун айтымында бир эле Жеңил атлетика федерациясына мамлекеттин карызы миллион сомдун тегерегинде. Бөлүнө турган акча убагында колго тийбегендиктен биз учакка алынуучу билеттен эле 150 миң сомго жакын уттуруп жатабыз, дейт атка минер. Ал карыздардын баары каяктан пайда болуп келип атат. Биз ар кайсы тура агентстволордон карыз калганбыз билеттерди. Өзүңүздөр билгендей жана $48 бүгүнкү күндө $55 болуп атат. Сомдун курсу ошондуктан биздин федерацияга 150 миңге зыян келтирилди. Бүгүнкү күндө өз убагында каржылоо маселеси чечилбегендиктен. Быйылкы жылы эл аралык аренада 2 чоң старт бар. Алар Азия оюндары жана өспүрүмдөр арасындагы Олимпиада оюндары. Каржылоо маселеси убагында чечилбейт. Спортчулар карыздап эл аралык мелдештерге, машыгууларга барышат. Анан эле жыйынтык жок болуп калса, бизди баса калат, дешет федерация өкүлдөрү. Бунун баардыгы эмне себептен айтылып атат? Эртеңки күндө мына ошо Олимпиада оюндары, андан кийин Азия оюндары болуп баштаганда эле билесиз, биздин спорт күйөрмандары, өзгөчө биздин чоңдор сынга алып барышты сынай баштайт да. Бирок колунан келген мыйзам боюнча моюнда турган милдеттерин өз убагында аткарса, ошондон биздин спортсмендерден бирдемке сурасак болот да. Бул көрүнүш жакында эле пайда боло калган жок. Спортчулар өз чөнтөгүнөн мелдештерге барып, мамлекет кеткен чыгымды кийин кайтарып бергени система болуп калган. Бирок быйылкыдай карызга белчебизден бата элек болчубуз, дейт Олимпиадалык даярдоо борборунун директору Назирдин Акылбеков. Бүгүнкү күндө маселе оор болгону 3 айдан бери уже финансирование начарлап кетти да. Бул болуп келген система. Бул сизге азыр главный тренер айткандай эле карызга барып келген, берип келген. Ушунун баары ушул болуп келген эле нерсе бүгүнкү күндө. Эгер жогору жактагылар кыргыз спортчуларынан татыктуу жыйынтыктарды күтсө, анда биринчи кезекте каржылоо маселесин жолго коюшу керек. Андай болбосо Азия оюндары менен өспүрүмдөр олимпиадасынан баштагыдай жыйынтыкты күтүү куруу иш, дешет спорт жаатындагы адистер. Кыргызстандык мушкерлер Алматы шаарында өткөн бокс боюнча эл аралык мелдеште 8 медалдын ээси болду. Серик Абденалиевдин белектерине арналган мелдеште биздин жигиттер 4 алтын, 2 күмүш жана 2 коло медалды өз капчыктарына сала алышты. Түркбай уулу Мирлан, Эрмек Сакенов, Болотбек уулу Эркин жана Чыңгыз Борбашевдер мелдештин жеңүүчүсү атанса, Каныбек уулу Азамат менен Турат Осмонов финалдык беттеште уттуруп экинчи орунду камсыз кылган. Ал эми Адилет Аблашымов жана Өмүрбек Малабеков коло медалга кол жеткирди. Достаточно ровно. Жаңылыктар мамлекеттик дене тарбия жана спорт агенттигинин базасында топтолду.